бир сыра ыйлап коеюн. Айзу. Мен сени сүйөм. Билем деп койсуң. Негизи элдин көзүнчө айткан аябай уялам, тартынам. Өзүңө дагы жакшыраак айтам го. Сени эмне үчүн сүйөм? Анткени сен өзүңдүн өмүрүңдү мага арнап, мага турмушка чыкканың үчүн сүйөм. Сени эмне үчүн сүйөм? Сен мага уул, кыз төрөп бергениң үчүн сүйөм. Сени эмне үчүн сүйөм? Менин ата энемдин дагы сүймөнчүктүү келини болгонуң үчүн сүйөм. Анан сени эмне үчүн сүйөм? Эң башкысы сени көрүп туруп илеп атасың. Ооба, көзүнөн жаш да келип атат бир аз. Эң башкысы мен сени менин балдарыма татыктуу тарбия бере турчу эне деп билем. Анан ошол учурларда өзгөчө мындай бир башкача сүйөм да. Түшүндүм. Рахмат. Кол чабыңlar. Баракелде, кол чабыңlar. Эми жеңе кезек сизде. Азыр сизге да ал ушул музыканы коюп берели. Жүрөгүңүздүн түпкүрүндөгү бардык асыл сөздөрдү сыртка чыгарыңыз эми. Кеттик. Негизи атамдын ушул 2-3 сапары жаат. Мен ошол нерсени окуп бергим келет. Сен жанымда болгондо айланган сыйым бүт дүйнөлүк борборго. Сен жанымда жок кезде бата берем оор сана ойлорго. Кандай болмок? Караныңды жоктотпой, сен экөөбүз бир денеде болгондо айрылышпай бирибизден бирибиз тең ачылып, тең жумулуп көзүбүз. Сүйлөгөндө бирдей чыгып сөзүбүз. Бөксөргөндө бир бөксөрүп, толгон кезде бирдей толуп көнүбүз. Бир ооз менен суу ичип, бир мурундан дем алып, экөөбүздө согуп турса бир жүрөк. Бирдей үмүт, бирдей арман, бир тилек. Ошондо да сени издеп, элесиңди сагынып, азап чеге берет билем, ким билет. Демек дайыма сагынып турам. Кол чабыңlar. Баракелде.